Мен бул тайгандарды айта кеткенде мына азыркы убакта 3 тайган салам. Тайгандарыбыз мына жашын айта кетсем, жашы деген тиги жакта 2 тайган жашы 3 жаштан болду, бул 4 жаш болду. Тайгандарды алып чыгып тиги охотага чыгабыз, чөөлөргө салабыз, коёнго салабыз, кашкырга салабыз дегендей. Булар эмне? Булар эми 2-3 күн байлап койсоң эле буулугат булар. Буулугуп тиги ат минсең ат течит булар. Анан алып чыгып салабыз тиги талаага апарып. Анан талаадан эмне көрсө деле, эмне мындай жаныбар көрсө ошолорду кубалап жетет да, жетпей коюшпайт булар. Ошол анан дагы эмне дейсиң буларды? Буларды эми кыргыз тайгандар деген аябай күлүк болгон экен да. Ошо кыргыз тайганын балдарынан кыргыз тайган өзү мындай көрөнөч, аябай сескич болгон экен. Кандай десем, бул атты кандай чапсаң ошол жака чуркайт, бияка чапсаң бияка чуркайт дегендей. Ошол эми анан тиги дагы эми бул тайгандардын скоросу где-то бир 70-80 ушундайды кармайт да чакырында. Ат деле бир катуу чапканда бир 70-80 жөн эле алат да мында. Анан тайга аттардан калбайт булар. Катуу чуркайт булар эми негизи. Ошол анан эми Тайган канча убакта табына келет? эми тайганды деген бир мисалы күчүк кезинде көндүрсө 1 жашынан өткөндөн кийин уже тиги охотага сала берсе болот. Анан мындай жүргөн тайганды салыш үчүн 1 жыл керек. Ал үйрөнгөн тайгандарга кошуш керек, кошо артынан. Анан ошондо 1 жылдан кийин араң табына келет да. Анан тайгандын бир булардын бир семириши мындай эмеси, бачым эле эт алышат да булар. Эт жесе бачым эме табына да келет дегендей. Ошолорду айта кеткенде. Тайгандарыңыз күчтүү болуш үчүн сиз эмне тамактарды бересиз? Эми буларга деген коёнун этин беребиз, деле болбосо койдун этин болобу ушундай арды беребиз. Анан ошондон күчтүү болот. Арык болсо эми алар чуркайлбайт, каруу жок болот буларда. Ошол эми булар салбурунга салыш үчүн аябай көндүрүп алып, анан салбурунга салыш керек. Кээ бирөө салбурунга алып башат, кашкырга кой берет, деле чөөгө кой берет дегендей, кашкулакка салышат. Анан тайгандарды ошентип салабыз, жакшы. Анан эми тайгандарды салбурунга көндүрүш үчүн ат менен чуркатып, чыргадап коет, ошону сүйлөтөт, түлкү сүйлөтүп дегендей. Ошолорду салабыз. Азыр тайгандарыңызды үйрөтүп келатасызбы? Ооба, тайгандар үйрөндү, чөтең жакшы буюрса. Тиги чөө алып атат, кашкыр алып атат дегендей. Коёнго чыгабыз анда-санда. Болбосо талаага чыкканда эмне болбосун ошону алдырабыз да. Ошол эме жөнүндөбү? Мен ушу тайган салганыма где-то бир 8-класспы, 9-класстан баштап уже салгам. Ошондон бери тайган кармайм. Ушу биздин деле семьяда деле ушу тайган кызыккан эч ким деле жок экен. Ушу мен тайларымды тартканмын ушундай да. Тайларым аябай охотчу, тай атам да чоң охотчу болгон экен. Анан биздин семьяда эч ким жок, ушинтип тайган жетелеп, монтип охоттоп чыкканга. Ошол Үй бүлөңүздөн эч ким каршы болгон жокпу? Кандай болуп? Үй бүлөңүздөн каршы болгондор болгон жокпу? Эми болот, эми кээде үйдөн деле келинчегим айтат, ой охотtu таштасаң боло, жоголуп кетесиң 2-3 күнгө дейт. Анан ошондон эми болбойт экен да, баягы азартчы. Көнүп алгандан кийин чыга берди, күнү түнү бир жака болсо, күнү түнү ат минесиң да чыгып кетесиң, тайганды эшитип алып. Ошентип эткенбиз да. Аттар кандай? Эми бул тайгандын аты ак билек мунуку. Тигиники учар. А тиги күчүктүү болсо аны жаңы коюп атам, атын келбирек деп коюп атам. Ошол. Үйдөн деле келинчегим айтат, ой охотtu таштасаң боло, жоголуп кетесиң 2-3 күнгө дейт. Анан ошондон эми болбойт экен да, баягы азартчы. Көнүп алгандан кийин чыга берди, күнү түнү бир жака болсо, күнү түнү ат минесиң да чыгып кетесиң, тайганды эшитип алып. Ошентип эткенбиз да.